Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гульбара Калиева Бишкектеги 20га жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери жана редакторлор менен жолугушту. Мындан тышкары биринчи жолу бул жолугушууга аймактардагы ири медиа борборлордун, гезит жана телевидениялардын өкүлдөрү онлайн форматта катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Ошондой эле иш-чарага Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгүнүн 2-фазасы программасынын негизги эксперти Александр Тенасе жана аталган программанын улуттук эксперти Илгиз Приев да катышты. Катышуучулар сот системасынын ар кыл аспектилерин, судьялардын айлык акысы, соттордогу санариптештирүү, соттордун карантин учурдагы аралыктан сурак жүргүзүүсү, судьялардын статусунун өзгөчөлүктөрү жана көз карандысыз сот бийлиги туурасында сөз болуп, соттордун ЖМК менен өз ара кызматташтыгын бекемдөө боюнча сунуштар айтылды. Гульбара Калиева редакторлордун суроолоруна ачык айкын жооп берди. Барлашуу жагымдуу маанайда өттү. Мындай жолугушуулар жакшы салтка айланып, өзүнчө бир аянтчага айлануу менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү сот системасынын иши туурасында жүргүзүлүп жаткан реформалар, сот адилеттигин жүргүзүүдө санарип технологияларын ишке ашыруу туурасында маалыматтарды төрайымдын өзүнөн алууга мүмкүнчүлүк түздү. Иш-чаранын соңунда катышуучуларга сот отурумдарын чагылдырып, сот системасынын ишмердүүлүгү туурасында жазган журналисттер үчүн сот системасынын жалпыга маалымдоо каражаттары менен эл шаркка кыйша алып баруусу боюнча колдонмо таркатылды.